Бишкек шаары акыркы жылдары масштабтуу өнүгүү жолуна түшүп, шаар тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган бир катар ири долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырды. Бул иштер инфраструктураны чыңдоодон баштап, социалдык жана экологиялык долбоорлорго чейин кеңири камтылган. Бишкек шаарынын бюджети 2025 жылы жергиликтүү бюджеттин такталган планы 29 миллиард 428 миллион 900 миң сомду түздү. Жыл жыйынтыгында бюджеттин аткарылышы 30 миллиард 561 миллион 900 миң сом болуп, план 1 миллиард 132 миллион 900 миң сомго ашыкча аткарылды. Салыктык кирешелер 20 миллиард 363 миллион 100 миң сомду түзүп, план 105,4% аткарылды. 2024 жылга салыштырмалуу өсүү 22,5%ды, же 3 миллиард 737 миллион 100 миң сомду түздү. Салыктык эмес кирешелер 2 миллиард 885 миллион 100 миң сом болуп, өткөн жылга салыштырмалуу 35,1%га өстү. Бишкек шаарынын кирешелери акыркы 3 жылда туруктуу өсүү динамикасын көрсөттү. Инвестициялар. Бишкек шаарында инвестицияларды тартуу боюнча иштер күчөтүлүп, ири жана маанилүү долбоорлор ишке ашырылууда. 2024 жылы башталган катуу калдыктарды кайра иштетүү жана энергия алуу долбоору кыска мөөнөткө бүткөрүлүп, 2025 жылдын 27 декабрында пайдаланууга берилди. Инвестициянын көлөмү 95 миллион АКШ доллары. Royal Central Park көп функционалдуу комплекси боюнча вьетнамдык компания менен 300 миллион АКШ долларынан ашык суммага келишим түзүлүп, курулуш иштери башталды. Бишкек шаарынын тазалоо курулмаларын реконструкциялоо жана модернизациялоо боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында 2025 жылы курулуш иштери башталып, инвестициянын көлөмү 56 миллион АКШ долларын түзөт. Экологиялык багыттагы долбоордун алкагында 48 гектар аянтта заманбап питомник жана күнөскана куруу пландалган. Долбоор 1 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каржыланып, гүл жана көчөттөрдү массалык түрдө өстүрүү каралган. Туран Сити компаниясы менен көп функционалдуу комплекс куруу долбоору ишке ашырылып, жалпы инвестиция 300 миллион АКШ долларын түздү. Invest KG Holding компаниясы менен Эски Батыш автовокзал аймагын өнүктүрүү долбоору иштелип чыгып, турак жай жана коммерциялык объектилерди куруу каралууда. Инвестиция 2 миллиард 625 миллион сом. Ошондой эле Оптима турак жай комплексин куруу долбоорунун алкагында сейил бактар, эс алуу, билим берүү жана маданий объектилерди камтыган инфраструктураны өнүктүрүү пландалууда. Долбоорго 1 миллиард 200 миллион сом бөлүү боюнча макулдашуулар жүрүүдө. Социалдык объектилерди куруу. 2025 жылы Бишкек шаарында бир катар ири социалдык долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылды. Алга спорт комплекси заманбап талаптарга ылайык бүткөрүлүп, шаар жаштары үчүн пайдаланууга берилди. Ала тоо аянтын реконструкциялоо алкагында Айкөл Манастын эстелиги орнотулуп, борбордун символуна айланды. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун 5000 орунду кичи аренасы Жаштык арена аталышында ачылды. Ошондой эле биринчи тарыхый Чолпонбай Түлөбердиев атындагы паркта көргөзмө зал галереясы курулуп, алтын көпүрө скульптуралык композициясы жана Нүзүп бийдин постаменти орнотулду. Медицина тармагында Көк Жар жана Чоң Арык конуштарында үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору курулуп, ишке берилди. Билим берүү тармагында 4 мектеп жана 14 бала бакча куруу пландалып, 1 мектеп, 7 бала бакча пайдаланууга берилди. Калгандарынын курулушу уланууда. Жалпысынан мектептерде 2460, бала бакчаларда 1980 орун түзүлөт. Мындан тышкары 2025 жылы 108 билим берүү мекемесин оңдоо каралып, 99 объектте иштер толук аяктады. Бул багытка 925,1 миллион сом бөлүндү. Ошондой эле Бишкек шаардык архивдин жаңы имараты Көлмө конушунда китепкана жана Мурасордо конушунда Муром жана Абакан көчөлөрүндө 2 жаңы гүл бакча пайдаланууга берилди. Акыркы 12 айда шаар инфраструктурасын жакшыртуу максатында канализация, суу, электр жана дренаж тармактары жаңыланып, насостук станция, селден коргоочу курулмалар жана трансформаторлар орнотулду. Жол транспорт инфраструктурасы. 2025 жылы Бишкек шаарында жол жана транспорт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча масштабтуу иштер аткарылды. Жалпысынан 147
97 көчөдө жол оңдолуп, анын ичинен 122 көчөдө 92 километр жол, 25 көчөдө 28 километр тротуар калыбына келтирилди. 3 көпүрө пландалып, Шүкүров жана Ауезов көчөлөрүндөгү көпүрөлөр толук бүткөрүлдү. Ал эми Жибек жолу көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу 95%га жетти. Мындан тышкары Жибек жолу 7 апрель жана Аалы Токомбаев көчөлөрүндө 3 жаңы жер үстүндөгү жөө өтмөк курулууда. Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Миңжилкыев көчөсүнүн кесилишинде биринчи жолу жер астындагы жөө өтмөк пайдаланууга берилди. Кара Дарыя көчөсүндө жаңы жол курулуп, кыймыл үчүн ачылды. Бакаев көчөсүндө жол жана жаан суусун агызуучу система орнотуу иштери уланууда. Ошондой эле 182 көчөгө 39 000 метр фрезерленген асфальт төшөлдү. Жол иштерине 6 миллиард 294 миллион сом каралып, анын 3 миллиард 659 миллион сому өздөштүрүлдү. Бишкек асфальт сервис тарабынан жол иштеринин сапатын жогорулатууга багытталган жаңы технологиялар киргизилди. 2025 жылы жол кыймылын жакшыртуу жана тыгындарды азайтуу боюнча эксперттердин жана жарандардын катышуусунда кеңеш жыйындары өткөрүлдү. Транспорт. Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 95 газ менен жүрүүчү автобус алынды. Азия өнүктүрүү банкы аркылуу 120 электр автобус жана 85 кубаттоочу станция орнотулду. Депо номер 1 жана номер 2 толугу менен реконструкцияланып, ишке берилди. Мыйзамсыз курулуштар. 2025 жылы Бишкек шаарында 9784 мыйзамсыз объект буздурулуп, 133711 чарчы метр муниципалдык жер бошотулду. Бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу 16000 чарчы метрге жогору. Буздурулган объекттердин катарына жеңил типтеги курулуштар, капиталдык объекттер жана жарнамалык конструкциялар кирет. Мыйзам бузууларга каршы рейдтик жана соттук иштердин алкагында 2395 протокол түзүлүп, 74 миллион 673 500 сом айып салынды. Бул чаралар мыйзамсыз курулуштарды алдын алуунун натыйжалуулугун көрсөттү. Түндүк айланма жолу. Свердлов жана 1-Май райондорунда түндүк айланма жолунун узундугу 11600 метрди түзөт. Жолду реконструкциялоого даярдык көрүү учурунда 478 объект буздурулду. Турак жай, коммуналдык чарба. 2025 жылы Бишкек шаарында 18755 бак отургузулуп, 1,5 миллион даанадан ашык 1 жылдык гүл тигилди. Ошондой эле 62 000 чарчы метр жаңы газон себилди. Шаар экологиясын жакшыртуу максатында активдүү шаардыктар, эксперттер жана журналисттердин катышуусунда эко кеңештин жаңы форматтагы жыйын өткөрүлдү. Шаарды көрктөндүрүү жана коммуналдык кызматтардын ишин жакшыртуу үчүн мэрия тарабынан 208 бирдик атайын техника сатылып алынды. Мындан тышкары Бишкек суу канал ишканасынын зонный жана хбо суу курулмаларында 4 скважина бургулоо иштери жүргүзүлдү. Муниципалдык инспекция. 2025 жылы муниципалдык инспекция 13384 административдик укук бузууну аныктап, 106,3 миллион сомго айып пул салды. Анын 53,5 миллион сому өндүрүлдү. Иштин сапатын жана ыкчамдыгын жакшыртуу максатында инспекция 28 кызматтык унаа менен камсыздалды. Бишкек инспекциясынын ийгиликтүү тажрыйбасына таянып, Ош, Нарын, Балыкчы жана Манас шаарларында дагы муниципалдык инспекциялар ачылды. Күз-кыш мезгили. 2025-2026 жылдардын күз-кыш мезгилине коммуналдык ишканалар толук даярдалды. 2026 жылдын 20 январына карата Бишкек ЖЭП 12 энергетикалык казан жана 6 турбо агрегат менен 450-470 мегаватт электр кубатын берүүдө. Бишкек ЖЭП 6 турбо агрегат жана 5 казан толук ишке берилди. Бишкек жылуулук энерго 108 отканада оңдоо жүргүзүлүп, 9 газ отказаны, 2,7 километр жылуулук түтүгү жаңыланды, 5 көмүр казан реконструкцияланды. Бишкек Селмаш отканасында 6 газ казаны ишке киргизилди. Бишкек жылуулук тармактары 4,5 километр жылуулук тармактары алмаштырылып, 8 заманбап энергия үнөмдөөчү насос автоматташтырылган башкаруу системасы менен жабдылды. Шаар калкы 2025-2026 жылдары 240,2 миң тонна көмүр менен камсыздалууга пландалган. Учурда 246,4 миң тонна көмүр жеткирилип, пландын 102,6% аткарылды.
Газдаштыруу. Бишкек шаарынын конуштарын газ менен камсыздоо иштери активдүү жүрүүдө. Газпром Кыргызстан аркылуу 51970 абонент газ менен камсыздалды. Анын ичинде 2025-жылы 11436 жаңы абонент кошулду. Учурда Ак Босого, Биримдик, Селекция, жер ынтымагы жана Энесай конуштарын газдаштыруу боюнча долбоорлоо изилдөө иштери аяктап, курулуш 2026-жылдын жазында башталат. Социалдык блок. Бишкек шаарында 119 мектепте 260 миңден ашык бала, 124 балабакчада 36 миңден ашык бала билим алууда. 2025-жылы 25 балабакчанын профили өзгөртүлүп, 4,5 миң кошумча орун пайда болду. 7 балабакча муниципалдык менчикке өткөрүлүп, 1,5 миң бала кошумча камтылды. 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгында 38 бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Республикалык көрсөткүчтүн 70% түздү. Жаш мугалимдин депозити программасына 6,5 миллион сом каражат бөлүндү. Жаш мугалимдин депозити программасы 125 жаш адис менен иштеп, 100 адис сынактан ийгиликтүү өткөн. Учурда билим берүү уюмдарында 405 жаш адис эмгектенет. Бардык мектептер коопсуздук баскычтары менен жабдылып, 20 мектепте жана 120 балабакчада 280 видео камера орнотулуп, толугу менен камсыздалды. Мурас турак жай комплексинде номер 40 мектептин филиалы ачылып, 1000 окуучуга ылайыкташтырылган. Даректүү социалдык жардам 60 миңден ашык адамга 184,5 миллион сомго берилди. Ал эми 2024-жылы 58.805 адамга 174,4 миллион сом өлчөмүндө жардам көрсөтүлгөн. Карылар, майыптуулугу бар адамдар жана турмуштук оор кырдаалдагы балдар тамак аш менен камсыздалды. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн филармония, театрлар, ооруканалар жана социалдык мекемелерге пандустар орнотулду. 2025-жылы 5444 маданий иш-чара өткөрүлүп, 900 миңден ашык адам катышты. Маанилүү иш-чаралар катарына Наристе фестивалы, Дельфи оюндары, Алга спорт комплексинин ачылышы жана жаңы жылдык майрамдар кирет. 600дөн ашык спорттук иш-чара өткөрүлүп, 2024-жылга салыштырмалуу 92 иш-чарага көп болду. Алардын 197си шаардык, республикалык жана эл аралык турнирлер. Бишкек шаарынын башкы планы. 2025-жылдын 14 августунда мэрия перспективдүү шаар куруу боюнча илимий изилдөө институту менен 2050-жылга чейинки башкы планды даярдоо боюнча келишимге кол койду. Атайын жумушчу топ түзүлүп, долбоор иштелип чыкты. 2025-жылдын 25 октябрында долбоор мэриянын расмий сайтына коомдук талкууга коюлду. Шаар тургундарынан жана кызыктар тараптардан сунуштар алынган. 2 декабрда министрликтер, адистер жана активисттер катышкан эксперттик талкуу өттү. 24-25 декабрда коомдук угуулар өткөрүлүп, натыйжалары 12 январь 2026 жылы расмий сайтта жарыяланды. Жер мунапысы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Бишкек мэриясынын токтомдоруна ылайык администрациялык райондордо жер мунапысы жүргүзүлдү. Жалпы 37 миңден ашык арыз кабыл алынып, 27161 арыз биринчи кароодо жактырылды. Анын ичинен 15870 арыз шаар куруу башкармалыгына корутунду үчүн жөнөтүлдү. Учурда 12423 арыз боюнча жер участогуна укуктар берилди. 339 арыз боюнча баш тартылды. Негизги жыйынтыктар: темир жол жана санитардык зоналар боюнча чектөөлөр кыскартылып, 100дөн ашык үй мыйзамдаштырылды. Үмүт жана башка конуштарда 300дөн ашык турак жай мыйзамдаштырылды. Жер участогунун өлчөмдөрүн аныктоо тартиби жөнгө салынды. Шаар куруу линиясынын сыртындагы 1418 турак жай мыйзамдаштырылууда. Санариптештирүү. 2025 жылы Бишкек шаарында санариптик жана муниципалдык маалыматтык системаларды өнүктүрүү активдүү жүрдү. Менин шаарым мобилдик тиркемеси аркылуу тургундарга шаардык жана шаарлар аралык коомдук транспорттун кыймылы, онлайн кайрылуу жөнөтүү, ижара маселелери жана коммуналдык төлөмдөр боюнча кызматтар көрсөтүлдү. Тиркеменин активдүү колдонуучуларынын саны 531,4 миңге жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 16%га өстү. Бул көрсөткүч шаар башкаруу системасын санариптештирүү иштери натыйжалуу жүрүп жатканын көрсөтөт. Бүгүнкү күндө Бишкек өнүгүүнүн жана өзгөрүүлөрдүн шаары. Биз долбоорлорду тез жана натыйжалуу ишке ашырып, шаардык инфраструктураны жакшыртып, көчөлөрдү көрктөндүрүп,
бизнес жана шаар тургундары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатабыз. Борбор калаабыз барган сайын ыңгайлуу жана заманбап, тургундар үчүн да, коноктор үчүн да жагымдуу болуп баратат. Биздин алдыда ар бир бишкектиктин жашоо шартын мындан ары да жакшыртууга багытталган көптөгөн милдеттер турат. Мамлекеттик бийлик менен тургундардын биргелешкен аракеттери Бишкекти азыркы жана келечек муундар сыймыктана турган таза, жакшы каралган, маданияттуу жана заманбап шаарга айландырууга жардам берет.